Allah şifa versin, aş bolsun. Pay. Самал içe turgan жайда мына ушундай шарт. Жүзүңүздөр нур болуп кетиптир го. Жактыбы? Жакты. Тазалыгы абдан сонун, мага вообще жагат. Бир кол чагып коюңуздарчы, чаткалдан келиптир. Ассаламу алейкум. Амансыздарбы? Урматтуу мекендаштар, сак саламат жүрөсүздөрбү? Биз бүгүн Өзгөндөн Кызыл Тоо айылынан Самал içe турган жайды көрсөтөбүз. Бени sütü Самал içебиz десеңиздер, Өзгөн району Кызыл Тоо айылына келесиздер. Кызыл Тоо айылында биз буга чейин дагы ушул жерди келип тартып көрсөткөн элек. Бир учурда 40-50 адам ушул жерде Самал ичип атат. Ден соолугун чыңдап атат. Сиздер дагы сезон бүткөнгө чейин келип, ичип, жетишип, ден соолукту чыңдап калыңыздар. Мына ушул 2 кабаттуу үй, артында болсо заманбап мындай коттедждерди дагы куруп коюптур. 20дан ашуун бээни саайт экен. Самалды берип, сиздердин ден соолугуңуздарды чыңдоого салым кошуп атыптыр. Бул жерде ушу бир үй бүлө бул жерде Самал жайды иштетет, туугандар аябай жакшы шарт түзгөн. Мен азыр бул жерде Венера эжебиз күтүп алды. Ата энелерибиз дагы бул жерде бүт Самалды ичип аткан чак экен. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандай, жакшы жүрөсүзбү? Жакшы, келиңиздер. Көп жылдан бери Самал кыласыздар, өзү? Ооба, көп жылдан бери бир 8 жыл болуп калды иштеп. 8 жыл болуп калды. Сезон өзү кайсы учурдан башталып, кайсы учурга чейин болот? Сезон 2 ай иштейбиз. Апрелдин 20-сынан бир июндун аягына чейин иштейбиз, 25-терине чейин. Дагы июндун аягына чейин, дагы 1 ай бар турбайбы? Да, 1 ай бар. Анда жетишет экенбиз да. Ооба. Чөп саргайып бишелек али. Жок, жапжашыл. Жапжашыл. Чөп гүлүндө. Ушул учурдагы Самал өтө сонун болсо керек, менимче. Сонун болот. Майда, июнда жакшы болот Самал. Самал бээни сүтү бул ден соолукту чыңдайт. Мындайча айтканда, ден соолукту мына тазалайт, ишти өткөрөт, токсиндерди, шлактарды тазалайт, анан иммунитетти көтөрөт, анан башка ооруларга дагы аябай пайдалуу. Ооба, көп ооруларга пайдалуу. Көп ооруларга пайдалуу, машалла. Организмде очищать этет, бөйрөккө жакшы, боорго, өпкөгө жакшы, анан балдардын иммунитетин көтөрөт. Өзү стандарт канча, бир жумабы же 10 күнбү ичиш керек? 10 күн. Өзү 10 күн, анан элдер шартына карап ичип кете беришет. Ичип кете беришет. Бир күндө канча маал ичиресиз? 5 маал сүт ичиребиз. 5 маал. Сааты менен да? Ооба, саат 8-де, 10-до, 12-де, 3-тө, анан 5-те. Демек 5 жолу Самал ичесиздер. Келе бересиздер. Бул жер туугандар ушу Өзгөнүн центри же болбосо 3 көчө мал базардын алдынан 20 мүнөттүк жол экен, Центрден жарым сааттык, мал базардан 20 мүнөт. 20 мүнөттүк жол экен. Канча километр болуп калат? Центрден 25 километр, мал базардан 20 километр. 20 километр. Түз эле жол менен келе бересиздер. Анан Кызыл Тоого киргенде эски айыл өкмөттүн имаратына жогору көтөрүлүп, Асыранов көчөсү аркылуу келесиздер. Биз үстүнөн дагы дрон менен тартып көрсөткөнгө аракет кылдык, туугандар. Ушул жерге келесиздер. Унаа коюучу жайлары бар. Намазканасы бар экен, мончосу бар экен, бильярд, теннис ойногонго бүт шарттарын түзүп койгон, тамак аш бергенге бүт столовый бар, бүт бардык шарты бар. Анда чекеден бир катар тааныштырып берели, анткени мен бул жерге келгем, буга чейин келип бул жерде тартканмын, бул жер мага тааныш. Биягыңыз мана столовойлоруңуз кадимкидей иштеп атат да? Ооба. Тапчандарды куруп коюпсуз го? Тапчандар бар. Гүл бакчаларыңыз гүлдөп турат? Ооба. Жакшы. Мына энелерибиз ушул жерде ден соолугун чыңдап атыптыр. Кандай, жакшысыздарбы? Ден соолуктар жакшыбы? Бүт пенсия жашындагы энелерим го, энелерим, Машалла, мына. Көрдүңүздөр, пенсия жашындагы энелерге камкордук кылып, энелерди бул жака жиберели. Келип ушул жерде 10 күн Самал ичип, ден соолугун чыңдашсын, анткени булардын энелерибиздин ден соолукту чыңдай турган мезгили да, машалла. Биякта мына аталарыбыз бар экен, Адам көппү азыр? Адам көп. Бир учурда канча 50 адам батат дедиңизби? Батат, 50 адам батат. 50 адамга чейин батат, анан жаш балдар менен бир 60 болуп кетет. 60 болуп кетет.
Жакшы. Азыр биякта ошо бээлер ушул жердеби же таладабы? Азыр короодо бээлер. Короодо. Мына бул үйгө, имаратка, конок үйүнө канча адам батат? 30-дан ашык батат. 30-дан ашуун адам батат. Биягы? Бул намазкана. Намазкана өзүнчө ушундай кылып куруп койдуңуздар. Ооба. Намазкана. Сонун болуптур, э? Так, жакшы. Мына бул жактарында көрүп турасыздар. Гүл бакчалары, жашыл бакча, багы бар экен, ар түрдүү дарактар эгилиптир. Жаңгак, павловня жана башка дегендей. На баня. Бул жагы баня, э? Ооба. Суббота, воскресенье баняга клиенттерге жаап беребиз. Бекерлетишүүбү? Ооба, Жакчалуубу? бекерлетишет. Жок, бекерлетишет. Бекерлетишет. Мына мындай көрдүңүздөр, селкинчектерди коюп койгон. Унаа коюучу жайларда мына кенен келген кардарлар кирип ушу бош жерлерге унааларын коюп, беморал ушул жерде эс ала беришет. Бул жагы эми Россиядан келгендер да болсо керек, а? Биякта Бирде сүт куюп беребиз. сүт куюп бересиздер. Ооба. Азыр саат канчада дебедиңиз? Эртең менен саат 8-де? 8-де, 10-до, 12-де, 3-тө, 5-те беребиз сүттү. Ушул жерге отуруп эле? Ооба, ошол жерге отуруп Сүзүп куюп беребиз, сүзүп иче берет. беребиз. Мерден сайыз алып келип эле ысыгында ичип кетишет. Азыр саай турган убакыт болуп калды? Болуп калды. Жалпы канча бээңиздер бар? Жалпы общий 25 бээ бар. 25 бээ бар. Ооба. Ушул сезон бүткөнгө чейин, июндун аягына чейин саайт экенсиздер да анда бээлерде. Ооба. Охо, 2 ай сайыбыз. Көрдүңүздөр, бээ сарайга кирип келдик. Караңыздар. Кулундар өзүнчө чакан короого киргизилиптир, Бул жагы саап атат. Ооба. Сааганга өзүнчө эже жеңелер кызматта деңби? Ооба. Машалла. Мынакей бээлер. Бээлер бардыгы жоош жакшынакай бээлер экен, бүт сааганга үйрөнгөн бээлер экен да? Сааганга үйрөнгөн бээлер. Мына эжебиз катырып саап атат. Сааганда канча болуп саайсыздар? 2-3 адам катар сааса керек, а? 2 адам сайт да. 2 адам саайт. Ооба. Буларды саагандан башка учурда ошо агытып талаага айдайсыздар. Ар бир 2 саат сайын жайытка чыгып келишет. 2 саат сайын. Чыгып оттоп кайра келип. Кайра келет, ооба. Кулундары бул жакта экен да? Ошол жерде кулундар. Бул тайкана. Жакшы. Азыр саамал ичебиз иншалла. Саамал ичебиз. Мына бээни саап атат. Эжебиз, биякта болсо кулундар экен. Кулундарга кулундар. Кудай кааласа мына бээнин сүтү элге да жетет, кулундарга да жетет иншалла. Жүрүңүздөр. Коттеджди каяка кургансыздар? Үстүндө экен, а? Үстүндө коттедж курулуптур. Азыр аны да көрсөтөбүз. Заманбап коттедж. Жана кинодогудай буягы. Азыр жайлоолордо куруп атпайбы, эс алуу комплекстеринечи. Ошондой коттедж куруптур. Азыр ошону дагы көрсөтөбүз. Сүт ичип алыңыздар, Сүт ичип алайлыбы? Ооба. Машалла. Эмнеге куюп бересиз? Мияктан кружка куюп берем. Так. Мына жаңы саады. Машалла. Сонунда. Мына бээнин сүтү. Жылуу, ысык. Бээнин желининен чыккан жерине мына сүзүп куюп берип атат иншалла. Ысыгында жылуу өзүнүн температурасы менен ичет экенбиз да. Негизи бээнин сүтү дагы бир жолу кайталап айтабыз. Ден соолукка аябай пайдалуу. Эң биринчи бул очищающий, организмди тазалайт. Анан иммунитетти көтөрөт. Бөйрөккө, боорго, ашказанга, ошол эле башка органдарга дагы, дээрлик ички органдарга аябай пайдалуу. Кана, бисмилла. Бедереже. Так. Күнүнө канча маал тамак бересиз? 3 маал тамак беребиз. 3 маал. Саат канчаларда? Саат 8-де. Болду эже. 9-да завтрак беребиз. 1-де обед. Саат 4-тө чай беребиз. Чайга салат, печенье, варенье кылып беребиз. Анан 6:30-да ужин беребиз. Ужин. Ошону менен эс алышат анан. Бул жерде бири-бири менен таанышат, бака-шака болуп отурушат, теннис ойнойт, бильярд ойнойт, туугандар. Багаралап чыгып, нары басат, бери басат, ушундай да, сонун да, туугандар. Кана, келиңиз эже. Бисмиллахиррахманиррахим. Баният шифа деп коет го. Аллах таалам шифа берсин. Аш болсун. Жылуу экен, сонун. Бул эми ичкен күндөн баштап ишти өткөрүп баштаса керек. Эми бул баары азыр 2 сааттан кийин ичим гулдурайт баары бир. Точно гулдурайт да.
Анан бүгүн не болот билбейм. Аллах шипа берсин, аш болсун. Жаман сөздөн, көздөн, назардан, көз тиюден Аллах таалам эфир аркылуу өзү сактасын. Амин. Рахмат. Ушул жерге келип отуруп эле кезек-кезеги менен иче беришет экен да. Жүрүңүздөр туугандар. Эми мына коттеджин көрсөтөбүз, анан үйдөгү шарттарды дагы көрсөтүп беребиз. Бул жака туугандар келе турган болсоңуздар жолу оңой эле. Иншалла келип ушул жерден ичип кетсеңиздер болот. Мына бул жакты бурулуп караңыздар. Охо, сонун болгон турбайбы? Пай. Буларды азыр ижарага берип атасыздарбы? Ооба, берип атабыз. Вообще мына террасаны сонун кылыпсыздар го, Заманбап курулуптур. Үчөөнү курдуңуздарбы? Ооба, үчөөнү курдук быйыл. Үчөө курулду. Быйылкы жаңы сезонго Жаңы үйдең жаңы үй. жашай турган. Келиңиз эже. О! Машалла. Мынаны караңыздар, Самал иче турган жайда мына ушундай шарт. Бик сонун курулуптур, Канча киши батат? Бирге 2 адам, үстүнө 2 адам, 4 адам батат. 4 адам батат. 2 адам. Мына тепкичи дагы бир жагынан чыгат экен. Ооба. Сонун болуптур. Аз бирөөлөр жашап атат окшойт, Ооба, бир да азыр клиенттер бар. Санузели менен. Санузел менен. İçinde Aristo'ndoru var iken, mına duşoy kabinası var iken, büt ısık su, muzdaq su, Ооба. жуынганга бардык шарты бар экен да. Семейный келип эле жашай бериш керек экен а биягда. Ооба. Вообще сонун болуптур. Кудай жалгасын. Өсүш бар, сонун болуптур. Абдан жакшы. Башкаларга үлгү. Наркылары деле ушундайбы? Жок, алар санузелы жок алардын. Санузели жок. Бирок ушундай эле. Ооба, ушундай эле. Булардын баасы канча болот? Мисалы сиздерде күнүнө төлөнөбү? Кандай төлөнөт өзү? Күнүнө төлөнөт. Канчадан төлөнөт? Коттедждердики санузел менен 2,5 миң. Жүрүңүздөр. Наркы да бирөөнү көрүп коелу, санузели жок болсо деле. Ооба. Канчадан дейсиз? 2,5 миңден ал. Санузел менен. Санузели бары 2,5 миң Ооба. сомдон. Бул 2 миңден. Бул санузели жогу 2 миңден. 2 миң сомдон экен, Ооба. Буга канчадан батат? Буга 6 адам батат. 6 адам батат. Кенен экен. Астында биринчи кабатында 4 адамга орундук, ал эми тээ үстүндө 2 адамга орундук. Бүт ичинен жыгач менен обшивка болуп жасалыптыр, кооз. Сонун кылыптыр. Бул Кыргызстандагы эле өзүнүн эле усталар кылдыбы буларды? Ооба, өзүнүн эле усталар кылды. Сонун жасаптыр. Оштон келди усталар. Оштон келип жасаптыр да, бүт жыгач менен эле жасап коюптур. Анан сырты мына тыныке менен жаап, сонун кылып бүтүрүп коюптур. Машалла, сонун. Мына жолдору да бардыгы жыгачтан жасалыптыр да, терраса. Жүрүңүздөр, бул жагы менен түшөлү. Азыр үйдөгү 1-2 бөлмөлөрүн дагы көрсөтүп берели. Сиздер алыстабай туруңуздар. Мына көрүп турасыздар. 2 дөңдүн ортосунда мындай сайда бактын арасында жайгашкан эс алуу комплекси болуп калат. Биякта да бирөө жашап атат окшойт. Ооба, биякта эми клиенттер бар азыр. Клиенттер бар. Булар ошондо канчадан дедиңиз? Булар 2 миңден. 2 миңден. Ооба. Күнүнө 1 адамга. 1 адамга. Тамак ашы саамалы ичинде. 5 мал самал, 3 малсык тамак, 1 мал чай беребиз. Ушу жатаканасы менен 2 миң болот. 2 миң болот. Наркы санузели бары 2,5 миң. Санузел бары 2,5 миң. Мына үйүңүзчү, үйдөгү бөлмөлөр канчадан туура келет? 1800дөн булар. 1800дөн. 3 тариф бар экен да? Ооба, 3 тариф бар. Мында машыга турган каражаттар дагы тренажерный каражаттар бар экен, Ооба. Биягы намазканабы? Бияк намазкана. Намазкананы женский мужской өзүнчөбү? Мына намазкана сонун болуптур. Мырзалар, аталар, агалар, инилер бияка бир жамаат болуп намазды 5 убак окуй берет. Ал эми аялдар наркысына кирип окуй берет экен. Жакшы. Жакшысыздарбы? Эс алуу болуп атабы жакшы? Жакшы. Так, буларга полдник качан бересиз эжелерге? Берип атышат полдник азыр. Уже полдникке кирип кетишти. Полдникте азыр. Тапчандарды дагы коюп коюптур. Мына бөлүк экен, селкинчектер көп экен. Азыр эми полдникке кириптир. Мына жерде азыркы энелер бардыгы уже кирип кеттир. Чай ичип атат экен да, маза. Ооба, чай ичип атышат полдникте. Жүрүңүздөр. Полдникке кирип чыгалы, анан кийин үйдөгү 1-2 бөлмөлөрүн дагы көрүп коелу, Бул жерде кызматта сизден башка бүт эжелер, жеңелер, кыздар кызмат кылса керек, Ооба. Санчы кыздар бар, повар эжелер бар. Ого! Вообще көпчүлүк го. Кандайсыздар анан? Ого!
Ya жүзүңүздөр нур болуп кетиптир го. Агарып кетипсиздер го, машалла. Мынакей. Энелерибизди караңыздар. Жакшыбы анан? Канча күндөн бери самал ичип атасың экен? Мен бүгін 4 күн болып қалды келгеніме. Жақсы, аябай жақсы, ден соолугу пайда. Орған жерге аябай зиян емес, пайда болады бұл. Берінара келген жерге аябай жақсы, ден соолугу дың болып, чың болып кетишет. Каерден келдиңиз? Мен Шералдан келдім, Өзгөндөн. Жакшы, биринчи жолу келдиңиз же мурда келгенсиз? Келем, дайым келем берге. Үйрөнүп калыпсыз да? Мекта бу yer. Эмгек сиңирген самал ичүүчү экен андай бул эжебиз бу жерде. Мына энебизчи. Кандайсың эне? Жакшысызбы? Аллага шүгүр айналайын. Ден соолук кандай? Ден соолугум жакшы. Шарттары бар, жогу жакшы экен. Каяктан келдиңиз? Кара Судан балам. Кара Судан келди. Ооба. Жактыбы? Жакты. Энериже кандай карап атат? Менере сонун карап атат. Ушунчалык болот да. Аябай мындай купулга толду да, кыскасы бар жогу таза. Мындай кабыл алган кыздарындай немелери ям жакшы экен. Ошолор жакшы кабыл алуулары бар жогу, тазалыгы. Кыскасы бар жогу жакты. Жакпаганда кетип калат элем мен бүгүн эле. Жакшы. Гигиена жакшы экен, таза. Сонун гигиена. Мындай келгенде мына гүлдөрүнү көрүп, тазалыктарын көрүп, мындай эс алгандай болосуң. Эс алгандай болосуң, анан маани бересиң да. Анча мынча курорттодон ашыкча. Мен ушундай деп эле баалайм. Быйыл мени да балам ошо курортко апарам дейт. Курортко барсаң уколду сайып эле ар белагыла берет да. Биз ушул жерге мен 3 жылдан бери келем, сүтүн ичебиз. Тазалыгы абдан сонун, мага вообще жагат. Мен да анча мынча жактырбайм бирдекчилерди. Бирок булардын мындай немелери жакшы. Неме пищаларды жакшы берет. 4 мал тамак, 5 мал сүт. Абдан сонун. Бизге жагат. Биз келип атабыз ошончо. Кайерден келдиңиз өзү? Мен Каракылжадан келдим. Каракылжадан. Көрдүңүздөрбү? Болбосо самалды эмне Каракылжада жок бу самал. Ана эмне дейсиң ана ошону эле Туура. салыштырып койсоң болот. Каракылжадан өзгөнгө келип алыптыр, эже. Дөңүнүгө жаккан жерге келесиң. Бул жери абдан таза. Тазалык жагынан вообще мен аябай баа берем. Атыңыз ким? Атым Марпат. Марапат эже эртең Каракылжада самал кылгандар Каракылжага киргизбей койбосун. Мениби? Мен олордун өздөрүн жоюу ем керек болсо. Алыңар жесе ошондой жасагалат. Азамат. Жасай албайсыңарбы? Чатырга бизди камап коюп мына суукта биз бара албай койдук ояка. Ошо. Слоясы сонун. Слоясы абдан сонун. Слоясы аябай сонун. Гүлдөр одон сонун күлүп турат. Кыздар одон сонун күлүп турат. Аябай жакшылап кабыл алат. Жаркылдап турат дегеле, жаркылдап. Тамактары сонун. Сонун. Самалдары сонун. Ден соолугубузга жакшы. Сонун. Кудайга шүгүр. Бу жерде биринчиден тартип бар экен, анан тазалык бар экен, тейлөө жакшы окшойт, да? Биякта да мына энелерибиз отурат. Кандайсыз эне, жакшысызбы? Кайерден келдиңиз? Мен өзү Чаткалды районунан келдим. Чаткалдан келдиңизби? Я бир кол чаап коюңуздарчы, Чаткалдан келиптир. 9 сааттык жол менен. Чаткалда абазы таза, суу тунук, самал да бар, кымыз да бар. Мындай тоолордо чатыр тигип, боз үй тигишет. Болгону мен үчүн шарты жок. Калган жагы абдан жакшы. Мен биякта угуп келгениме 5 жыл болду. Ден соолугума байланыштуу аябай жакты мага ооруп келгем. 5 жылдан бери келем. Мен бу жерде самал ичем деп гана ойлойм, курорт деп эсептейм. Кыздар жакшы, мамилелери жакшы, таза, тынч. Мага ушу жетишет ден соолук үчүн. Канча күн болду келгениңизге? Келгениме 8 күн болду. 10 күн ичем. 2 күн калыптыр. 2 күн. Кааласам улантып берем. Аябай жакшы. Жүрө бериңби? Ошо. Не кыласыз, чаткалга бар. Жакшы. Шарт биякта жакшы болсо, туура. Көп жашаңыздар, оорубаңыздар. Мына энелер баардыгы ушул жерде экен. Россиядан келгендер барбы? Ким Россиядан келди? Бiri жеңем качып кетти, интервью бериштен уялды. Мен Россиядан келдим. Siz Rusya'dan geldiniz mi? Buna Eceviz Rusya'dan. Kim Rusya'dan? Sizler de Rusya'dan. Moskva'dan geldi. Buna Moskva'dan beri gelip samal içip atatken. Жылда келесиз бе? Жоқ, бірінші жол келдім. Биринчи жол. Негизи самал лечение жагып атабы? Ооба, жакшы. Жакшы жагып атат. Жакшы. Эжем кам сөз экен, бирок самал içip атат. Кандайсың ана? Бул аталар менен сүйлөшөлү. Кандай, жакшысызбы? Ден соолук жакшыбы? Демдүүсүзбү?
Maaşını ara adamları toңoйлап оңдогудай, тазалагыдай, бага жонун 5 mal саамал береткен, муну четикенбиz, окат береткен, окатын жеп атабыз. Кудайга шүгүр. Балы жок таптаза, адамдар hem жакшы, адамдар менен мамилени жакшы кылышат экен. Кудайым ушундай адамдарга бере берсин. Кайерден келдиңиz? Мен Карасын Таширов колконунан келдим. Таширов. Канча жылдан бeri саамал ичесиз? Мен бийилден баштадым да. Быйылдан баштадым. Бийилден баштадым, бүгүндөн баштадым, кылла семирип калдым го. Кудай siz kelbey atıp semiripsiz. Kelbey atıp. Кудай калса. Бүгүн сааттан баштап ичип баштадым. Баштадым, кадимгидей тутат. Болду, onda zor eken anda. Geldik. Yaxşı. Ulağınızçı, siz qayerden geldiniz? Ben Şaral'dan geldim. Bu nereden mi? Kudaya şükür жақсы şartları жақсы ekan. Dem alып atабыз, саамалдар ичип атабыз 5 mal. Жақсы ден соолуктарга жак өтө. Шарттары да жақсы экен. Таза бар жогу. Ошо Кудай Алла Таалам колдо ошо шифасы бериши ойнап күлчүп кетсек ичерден. Буларга дагы жакшылыктарды каалайбыз. Ушундай иштерин ийгилик коштой берсин булардын дагы. Ден соолук берсин буларга дагы. Ар дайым жакшылыктарды ушинтип элдердин демесиндер жүрө берсин. Rahmat. Rahmat. Köp yaşağınızlar, oğruğunuzlar. Buna ki. Buna çoğun çoğumat içi odat. O narakta жүргөндөрү kança abi. Rahmat. Kıska su şehir jaktı mı? Tazalık jakşı eken ha? O veneneceğim açkısın da öyle kılıp kelin kızdardı közünün kıyığı menen karaganda kızıldap karaydık şoy da özü ya bu. Kızlar özü ayabay tartipli kızlar da men ошо 3 жылдан beri келем, ушул эле кыздар иштейт. Maşallah. Үйрөнгөн экен да? 3 жылдан beri келет экен энекебиз. Жакшы. Жүрүңүздөр эми мына жатаканалардын да мына үйдөгү жатаканаларын көрсөтүп берели. Биякта очоккана бар экен. Уже бир нерсе биширип атыптыр а? Тамактын жити келип Мына атат. сөрдөгүлөр ham сүйлөйсү. Биякта сөрүдө дагы энелер бар экен. Жамаат чоң экен. Мына бала чакасы менен келе берет турбайбы а? Ооба, жыш балдар менен келишет да. Бир көрүп коелучу биякта кимдер бар экен. Ой энелер, кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Ден соолук жакшы? Биякта маза кылып отурасыздар го? Жакшы мына. Сонун. Мына энелер уже самалды ичип жүзүнө нур байлап, сонун болуп калыптыр иншалла. Биякта да мына энелерибиз, эжелерибиз, карындаштарыбыз жүрөт а? Секин-секин. Анча-мынча биз тартып атканда уял чагыктары мен видеого түшпөй калайын дегендер бар да, олар секин-секин нарак-берактара кычык-кычыктарга кирип кетип атат. Бул көрүнгөндөрү азырчы. Так. О. Бияк, бул эми кышта өзүңүздөр эле жашасаңыздар керек. Ооба, өзүбүз жашайбыз. Кана? Бисмилла деп кирели. Так, киргенде биякта. Болду, эстедим мына. Так, бир холл экен а? Ооба, бир холл. Кесинде телевизор көрөт биякта. Телевизор көрүшөт, ооба. Күндүзү, кечинде ошо. Так, биякта бүт бөлмөлөр. Бу жерде полный клиенттердин эмеси, комнаталары. Муну эми ушу специально бул үйдү ушу самал Ооба, самал кылабыз деп салганбыз. Кышында өзүңүздөр жашай бересиз? Кышында өзүбүз жашайбыз. Бияктачы бөлмөлөр? Ооба, бияк бөлмө. Өзү келе турган адам эмне алып келиш керек? Мына постельный белье берилби? Полный беребиз бардыгын, только өзүнүн кийимин алат, анан өзүнүн керек нерсесин гана алып келет. Идиш аяк алып келбейт, а? Жок, эч нерсе алып келбейт. Мо эмеле көрпө төшөктөр, постельный белье бардыгы берилсе, а? Жакшы болот экен да? Полотенцаларын алып келсе керек. Ооба, полотенцасын алып келет. Полотенцасын алып келет. Кийим кечесин алып келет. Баня бар экен, кир жуучу машина барбы жокпу? Жок, кир жуучу машина жок. Кирди эзип жууп алат экен да, эми кийимдерин бир-эки сыйра алмаштырып алат да. Муну жакта да, мына чоң зал экен а? Так, буга 6 адам жатат экен а? Буга 6 адам жатат. Аялдар кирип алып, ака-шака болуп алып, бири менен сүйлөшүп алып, сонун болуп жатат экен мына. Жылуу туугандар. Ооба, аябай бири-бири менен таанышат, кийин кетип атышканда бири-биринен ажырай албай аябай эме болушат. Ушундай болуп калат да. Сонун. Экинчи этаж деле ушундай? Экинчи этаж деле ушундай. Жакшы, түшүнүктүү. Демек бул биринчи кабаты. Мына жакта да бөлмөлөр бар экен, а? Бу жакта да бөлмөлөр бар экен. Двухъярусный кроваттар бар экен, даже. Мына. Көрүп койсоңуздар болот, туугандар. Мына ушундай. Көрдүңүздөр, э? Экинчи этажда ушундай эле бөлмөлөр бардыгы. Куду ушундай эле. Булардын ичинде санузелдери жок, санузел эшикте бунун. Только эшикте. Ооба. Жакшы. Бизде канализация проблема ошо барды эшикте. Пока эшикте эле. Жакшы. Сонун. Демек, туугандар, күнүнө
1800'dөн, anan 2000'den 2,5 ming somdan төлөп, sizler ушул жерде саамалуу лечение кылсаңыздар болот. Саамал менен дарылансаңыздар болот. Бул бөлмөсүнөн гана айырма берет. Эгер мына ушул 2 кабаттуу имаратта конок үйүндө жашасаңыздар 1800'дөн төлөйсүздөр күнүнө. Нарактагы жаңы коттеджде санузели жогуна 2000'ден төлөйсүздөр. Санузели барына 3000'ден 2,5 миң сомдон төлөйсүздөр. 5 маал саамал берет. Бийенин сүтүн ичесиз, анан 3 маал тамак, 1 маал чай. полдник берет экенсиз, а? Жакшы. Калган мынау теннис, бильярд, селкинчек бардыгы бекер. Ооба, бекер. Баня бекер. Баня бекер. Стоянка бекер. Стоянка бекер. Наракка чыгып, айланып басып келсе болот? Ооба, тоолорго чыгып айланышса болот. Болот. Айланып келишет клиенттер. Айланып келишет. Ооба, ушундан кийин аяка бияка чыгып айланып келишет. Жакшы бу жерде. Анча-мынча ырчылар келип бирге концерт кое турган экен, а? 50 адамга. Жакшы, туугандар, анда жыйынтыктайбыз. Бул дарек Өзгөн району Кызыл Тоо айылы. Асранов көчөсү, Венера эжекебиздин саамал жайы. Күйөөңүздүн аты ким эле? Абылгазы. Абылгазы мырза. Семейный иштешет. Мына бизнес. Болгондо дагы айылдагы сону бизнес туугандар. Келип ден соолукту чыңдаңыздар. Кызмат кылып аткан Венера эжебизге жамааты менен, үй бүлөсү менен бардыгына ыраазычылык билдиребиз. Көрүшкөнчө, аман туруңуздар.